Эгерде министрлериңер бар, акимдериңер бар, губернаторлар бар, көп адамдар кызматка келген да. Ошолар кызматта калсын десеңер, Текебаевди лидерликтен алгыла. Мандатын таштап, керек болсо Кыргызстандан чыгып кетсин. Ушундай шарт менен гана силер коалицияга киресиңер. Атамекен Бестекебаева дептир. Анан ал кызмат үчүн менин баары төңкөрүп алып салат деп ойлосо керек да. Мен муну биринчи жолу айтып атам. Анан мен Болот Шердин кабинетине бүт депутаттарды, жана кызматтагылардын баарын жыйнадым. Ушундай айтылгандар. Силердин тагдырыңар, жеке тагдырыңар, биздин мамиленин мындай курмандыгы болгону турат. Текебаев жок болсо келгиле, анын башын алып келгиле деген да, мындай подарок кылып. Ошондо киресиңер деген. Тым тыш. Эмне дейсиңер? Анан Дүйшөн Чотонов МЧС министри болчу. Ошол сөз айттым да деди. Биз ушул кезге чейин көчөдө жүргөнбүз. Кызматы жок эле. Биздин лидерге мындай мамиле кылганга биз мындай жол бербейбиз. Бул туура эмес. Биз дагы деле көчөгө чыгып кете беребиз. Деди. Анан бир экөө колдоп кетти. Балким ичинде башкача ойлогондор болгондур, бирок мындай айта алышпайт да. Анан добушка койдум. Бир добуштан биз оппозицияга кетебиз деп чечим кабыл алдык. Анда отурсам, камчы менен садыр. Эми ал кезде мен аларды камчы садыр дейт элем да. Азыр башка. Азыр Садыновго же камчы бүгүнкү заманга тиешелүү болсо мен аларды сый урмат менен айтам. Ал кезде алар камчы менен садыр келишти. Биз чечтик, Атамбаевди билебиз, мындай кандай экенин билебиз. Ал туруктуу эмес, ишенимдүү эмес. Сизди жакшы билебиз. Биз анамыз, ата журт, Атамекен деп 3А деген коалиция түзөйлүк. Тиги 14 күн бир паста эле өтүп кетет. Анан мандат сизге келет экен андан кийин. Биз түзөйлүк деди. Макул деп кол алыштык. Макул. Анан 14 күн өттү. Атамбаевге эч ким барбайт. Республикадан башка. Үчүнчүсүн таба албай атат. Третьим будешь дегенде да, үчүнчүсүн таппайт. Анан 14 күн өттү. Анан мен кабинетте отурсам, Атамбаев кирип келди. Ал размер чоң костюм кийет го. Ал ушунда сууга түшкөн тооктой болуп кирип келди. Мен аяп кеттим. Анткени костюм андан да чоң болуп көрүндү. Анан ушу кире берген босогодогу креслого отурду.